Бизге суроо келиптир. Жарды кандай тандаймын? Өзүм ошо үйлөнөйүн деп жатамын, аялды кантип аламын? Кандай аял алсам болот деген суроо келиптир. Урматтуу бетугандар, биздин балдарыбыз бул ааламды, элибизди, жерибизди, динибизди көпчүлүк учурда ошо аялдын таасири көп болот экен. Бул ааламды, элди, жерди, динди бала чакабыз апасынын, энесинин көзү менен тааныт экен. Ошондуктан сиз элиңизди, жериңизди, диниңизди кандай көз менен тааныткыңыз келип жатат балдарыңызга? Ошого карап тандашыңыз керек. Эң биринчи Алла Тааладан сурайсыз, дуа кыласыз, тилейсиз, жакшылыктарды кылып, колдон келишинче аракет кыласыз. Анан экинчиси ошол нерселерге көңүл буруңуз. Сенин ата-энең, бир тууганың, сенин жакындарың, сенин оюң, сенин каалоолоруң мен үчүн эч нерсе эмес. Сенин мамлекетиң, элиң, жериң мен үчүн эч нерсе эмес. Бир гана менин каалоом аткарылыш керек, менин максатыма жетишим керек деген көз караштагы аялды тандайсызбы? Же болбосо жок, сенин оюң, сенин ой пикириң, сенин максатың, элиң, жериң, диниң мен үчүн маанилүү нерсе. Мен сага жар болуп келгенден кийин ушул сен менен биргеликте ошол ийгиликтерге жеткенге сага жардамчы болоюн деген аялды тандайсызбы? Ушул жерден карап туруп тандашыңыз керек. Алла Таалам ар бир үйлөнө элек балдарга элине, жерине, динине күйүмдүү боло турган салиха аялдар насип кылсын. Ошондой эле турмушка чыга элек кыздарга Алла Таалам аларды сыйлай турган, урматтай турган, сүйүп элине, жерине кызмат кыла турган эр жигиттерди насип кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Алла Таалам баарыбызды бактылуу кылсын.